Садыр Нуркожоевич өздүн адамдарын коюп атат, биздиктерин полный алды депчи. Ташакабыз кетти, Оштун мэри кетти. Ошол деле кызыксыз болуп калат. Тиричилик кылгың келбейин, маанайың жок, как будто сени иштен алып койгондой болуп элечи. Бурда жалдап өнүгүп атат, Ош өнүгүп атат. Столица болуп өткөн жалдап манас деп түтүн күнү түн иш кылат элекчи. Азыр 12-де туруп, качан уруш болуп кетет экен же качан дагы бирөөнү иштен алып коет экен деп желание жок дейишкечи. Ачык элечи. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, адам баасы ката кетирүүчү болот. Баардыгы ката кетиребиз. Идеальный адам жок да. Сизден суранарыбыз, кайтаргыла. Сизден суранабыз Садыр Нуркожоевич, кайтарыңыздар, кайра биримдикте иш кылыңыздар сураныч. Кыргызстан экиге бөлүп же башка элге эме болбойлу сураныч. Башка элдер айтып атат ужачы. Өзбекстан, башка жаңылыкта Кытайга чейин жүрөсүздөр. Эки доз урушуп кетти, короче, шундай депчи. Жаңылыктардан көрүп эле атабыз. Эме деле болот экенбиз да, кыргыз эл жылкы мүнөз болот экенбиз да. Бүгүн Жанар Акаев эми көчөгө чыкты да, ишке чыкса, сиз түзүксүз, сиз күчтүүсүз, сиз иштеңиз, сизге ишенебиз деп уже болду, Жанар Акаевге бакта коюп баштадыңар. Айдай эме бар эле да, мээри бар эле. Оштун мээрин эркек жачы уважать этет элем. Мен бир сом пайдам жок да ал акачы, просто мен чын жүрөктөн фанатым эмес. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Дээрлик 1 жылдан бери талкуу жараткан Бишкектин экс-мэри Нариман Тулеевге таандык келген имараттын курулушу токтотулса, дагы бири 3 күндүн ичинде буздурулмай болду. Мындай тапшырма Борбор калаанын азыркы башчысы Айбек Жумушалиев тарабынан берилди. Анткени текшерүүнүн жүрүшүндө куруучу тарабынан ишке ашырылып жаткан объект макулдашылган эскиздик долбоорго ылайык келбегендиги жана шаар куруу кеңешинин жыйындарында каралбагандыгы аныкталган. Кала башчысы тарабынан куруучуга конструкцияны өз алдынча демонтаждоо үчүн 3 күндүк мөөнөт берилди. Эгер тапшырма аткарылбаса, бузуу иши муниципалдык кызматтардын катышуусунда уюштурулуп, кеткен чыгымдар курулушту жүргүзгөн компаниянын мойнуна жүктөлөт. Айтылуу сумдун айланасындагы мурдагы көрүнүштү толугу менен өзгөрткөн чуулгандуу курулуштардын чоо жайы жана аларга карата көрүлгөн чараларды кесиптешим жеринен айтып берет. Эгер кыла албайсың, будан жакшы, же эскиздей кыла албайсың, анда будьте добры бизге ордуна алып келгиле биздин фонтанды. Буздуруш керек да, болбойт да. Негизи айбаттар болуп калбады. Проектни ким чейди, ким уруксат берди, баардыгын жоопко тартыш керек да. Мээре караш керек болчу, башында жол бериш керек болчу да.
Бишкектин Чүй проспектисиндеги талкуу жараткан Олд Бишкек долбоорунун алкагында салынып жаткан имараттын курулушу убактылуу токтотулса, анын жанындагы дагы бир курулуш 3 күн ичинде буздурулмай болду. Маалыматка ылайык Айчүрөк соода борборунун аймагындагы бул жайдагы курулуш иштери бекитилген долбоорго туура келбейт деп табылды. 19 февраль күнү шаар башчысы Айбек Жунушалиев шаар куруу кеңешинин мүчөлөрү менен биргеликте курулуп жаткан имаратка барып, аталган объект баштапкыдай бекитилген эскиздик долбоорго ылайык курулбай өзгөртүлүп кеткенин билдирди. Анан ошон үчүн мен градсоветти чакырып атам. Себептен да бүгүнкү жыйын менен эгер ошол могу курулган эмелердин баары бүгүнкү күндө нормаларга жана эскизник долбоорго жетпей келбеген болсо, азыр талап коюп элем бул долбоорду жокко чыгарып, мына могу фонтанный зонаны бир первоначальный положенияга алып келгиле деп. Эгер кыла албайсыңар будан жакшы, же эскиздей кыла албайсың, анда будьте добры бизге ордун алып келгиле биздин фонтанды. Архитекторлар келсеңер, мынакей эми ошол заявленный эскизный проект, он теперь возможен реализация здесь? Вот такой объем сделать с нынешним каркасом, это невозможно. Это надо все переделать, вот так брать, разбирать его и все переделывать в соответствии с предложенными вариантами эскизных проработок. Вот это совершенно не соответствует вот этому. Текшерүүнүн жүрүшүндө куруучу тарабынан ишке ашырылып жаткан объектте бекитилген параметрлерден четтөөлөр менен жүргүзүлгөндүгү аныкталган. Ал шаар куруу талаптарын бузуу болуп саналары кошумчаланды. Мындан улам шаар башчысы курулуш ченемдери жана эскиздик долбоор сакталбагандыктан курулган конструкцияларды бузуп, жашыл аймак менен фонтанды баштапкы абалына келтирүүнү талап кылды. Андан сырткары мэр компания 3 күндүн ичинде демонтаж иштерин баштабаса, бузуу иштери муниципалдык кызматтардын катышуусунда уюштурулуп, бардык чыгымдар жана калыбына келтирүү иштери курулушту жүргүзгөн компаниядан өндүрүлөрүн билдирди. Если вы в течение 3 дней, Азамат Кадырович, данная компания не начнет самостоятельно демонтаж, привлечь УКЗ, все расходы, связанные с демонтажом, возложить на компанию, которая производила эти строения. Понятно, да? Все, обсуждение не подлежит. Мы сегодня это вносим на Медер Тарелович. Раз соответствующие государственные органы не готовы, мы примем органы местного самоуправления данное решение. Мы сегодня ставим требования демонтировать и привести первоначально зеленую зону и фонтанную зону. Все, 3 дня даете, через 3 дня УКЗ заводите сюда. Қазір демонтажды жүргізгілі, 3-ші этаждың демонтаж эмелерин бар бүтсүн до последнего. Бир да курулуш парапетти башка шылтоо менен жазалбасын. Мону қазір решениясын бергиле, чтобы мы волнообразный конструкцияларын барын реализовали здесь. Бир нече жолу социалдык тармакта талкууга да алынды. Анан бул жерде, бул жеке менчик жерде болгондон кийин курулуш иштерин барын мынакей бизде курулуш министрлиги тарабынан көзөмөлдөнү. Биз болсо шаардын кызыкчылыгын бир нече жолу айтып силерге түшүндүргөнбүз. Токтоткула, айрым нерселерди курулуштарын токтоткула, бир эмеге алып келгиле фасадтан. Бирок тилекке каршы мына биз укпай калдык. Белгилей кетсек, көптөн бери талаш-талкуу жаратып келген бул имаратты курууну Ташболот холдинг ишканасы ишке ашырмай болгон. Ал Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеевдин жакындарына тиешелүү экени айтылып жүрөт. Мэрия болсо жерди бул компанияга 49 жылга ижарага бергени белгилүү болгон. Ал эми өткөн жылдын декабрь айында Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев курулуш болуп жаткан жерге барып, Нариман Тулеевге жолго чыгып кеткен, планда каралбаган курулуштарды алуу тапшырмасын берген болчу. Ал боюнча соода борбордун өкүлдөрү буга чейин мейкиндиктин архитектуралык концепциясын сактап калуу жана иштер аяктагандан кийин фонтандарды калыбына келтирип, жашыл зонага айлантып, Айтор Жомоктогудай болооруна ишендирген. Бирок айтты бүгүн бир этажын алып чал дедик. Макул дедик. Бизден ката кетсе, ката кечирим сурайбыз. Анысын алалык дедик. Калганы мына жол боюнча өзүңөр көрдүңөр. 16 метр, негизи бизге проект 16 метр болчу, жер кыскарган жок. Жер наоборот биз чоңойтуп бердик, 2 полоса кошуп бердик. Бирок эл нааразы болуп атат, түз кылгыла дедик. Хорошо, биз ага да макулбуз. Бирок азыр мына эки авария кичине мустап турат. Авария кичине оңолсо, эгерде быйыл жасап коюп атабыз. Эгерде оңол болсо, анда эмдиги жыл эме турмуш көрсөтөт да. Эгерде действительно ушул жерден автобустарга пробка болуп анда болсо, анда эмдиги жылы сөз бергендей тиги
3 полоса кылып беребиз. Биягынан да 3 полоса кылып беребиз. Элди баягы через подземный проходдор менен өткөрүш үчүн ошого кичине даярдык көрбөй калдык, ошол жетишпей калдык. Мынакей правдага чейин азыр благоустроить этип атабыз. Негизи биз Шопокого чейин эле болчу, долбоор. Азыр правдага чейин жасап, Кудай буйрса 12-синде Кудай буйрса ачып беребиз элге. Эл кичине 3-4 күн калды, эл чыдам турса Кудай буйрса ачып беребиз. Бирок андан бери 3 айга жакын убакыт өткөнүнө карабай, буга чейин берилген тапшырмалардын канчасы аткарылды. Ошол эле учурда эмне үчүн баштапкы проектте көрсөтүлгөндөй курулбай жаткандыгы боюнча Нариман Түлеевке байланышып жооп алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Деген менен бул имараттын курулушу башталган күндөн тарта эле коомчулук арасында нааразычылык жаратып келет. Алгач жер астынан өтүүчү өтмөк курулушу аяктаганга чейин 1 жылга жакын жолдор жабылып, шаардыктар башка көчөлөрдөн айланып өтүүгө мажбур болушкан. Ошол эле учурда жол тыгындарына да себеп болуп жатканы айтылган. Андан сырткары буга чейин аталган жайда кала тургундары кезинде мында жайгашкан фонтан, гүлдөр менен кошо мажүрүм талдар жок кылынып, жөө кишилер жүрчү жолдор буздурулуп, айланасын жаап салышы жарандарга бир канча ыңгайсыздыкты жаратып эле тим болбой, бара турган жерине айланып өтүүгө аргасыз болуп жаткандарын айтып келишкен. Эме боюнча курулуш болмок зданиячы негизи. Өзүнө айтылган план боюнчачы мэрия караш керек болчу, башына жол бериш керек болчу да, караш керек болчу. Мешает все. Озеленение эле жакшы болчу. Эме айла жок, бузуш керек раз. Так надо. Туура маселе го, урукусу жакшы болчу, анан эми азыр эми мүмкүн эмес го дейм. Көпчүлүк болгон жерде мындай зданиялардын кереги эмне? Анысы деле баары тосулуп атат го. Анан мындай зданиянын кереги деле жок болуш керек болчу. Өкмөт, бийликтегилер өзүлөрү билет да, биз иштеге дей албайбыз, кооңдашып. Биз мисалы азыр кыйналып өттүк да, ары бери эртерээк бүткөнү жакшы эле. Эми курулуп жаткан ишке, курулушка каршылыгыбыз жок, бирок эртерээк бүткөнү жакшы эле. Бул жердеги здания туура эмес. Негизи бул жерде неме бар эмес беле? Жашынакай фонтан, балдар эс алып турган жерлер бар эле го. Анын баарын тең алып салды, бул жер аябай тар болуп калды да. Негизи бул туура эмес. Буздуруш керек да, болбойт да. Негизи аябай тар болуп калбадыбы? Ана мен оюмда мындай балдар ойной турган бул Бишкек шаарынын борбору болуп атпайбы? Аябай жакшы болуш керек, бул жерде оюн болуш керек, мурунку аттар жөнүнө коюш керек болчу да. Ал эми кезинде Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон эксперт Бейшенбек Абдыразаков бул имараттын курулушун мыйзамсыз деп эсептейт. Анткени ал 2005-жылдагы шаардын башкы планында көрсөтүлбөгөнүн айтат. Ошол эле учурда мындай мыйзамсыздыкка жол берип, бул имарат 3 кабат болуп курулганча карап турган курулуш министрлиги менен жергиликтүү бийлик жоопкерчилик алышы керек деп эсептейт. 2005-жылы биз шаардык кеңеште депутат болуп турганда генплан Бишкекти бекиткенбиз. Ошол жерде андай нерселер жок болчу да. Кийин генпланды бузушуп, сумдун жанындагы баягы стоянкасы бар го, артында базар болуп турган. Мына ал жакты бузуп туруп, аяка да бирөө 5 этаж кум салып салды да. Эми эшигинин астында фонтан бар болчу, мажүрүм тал бар. Ал фонтан деген жөн эле ойдон келип чыккан эмес. Ал деген фонтан ал муздатат. Жайында фонтан болуп, сумдун астынын ичинде келген кишилерге шарты менен муздатып, климатты сактап, өзүнүн бир орду бар да. Аны жок кылып, эми анын ордуна дагы 3 этаж салып атат. Бер жагына дагы 3 этаж салып атат. Анан сумдун ар жагында күнчыгыш жагын карасаңар, жана кызыл ред центр турбайбы? Ал дагы мыйзамсыз да. Сумдун артында жанагы 9 этаж турбайбы гүл саткандын биягында? Бу дагы мыйзамсыз. Мунун баардыгы биз генпланды 2005-жылы бекиткенде жок болчу да. Булардын баары мыйзамсыз салынган нерсе да. Эми бүгүнкү күнү кылып аткандагы мыйзамсыз иштер жүрүп атат да. Албетте эми ал сиз айткандай 3 этаж салынып бүтүп лентасын кесейин деп калганда бүгүн көргөзүп чочуп кеткенсиз барып чечип атпайбы? Муну башынан уруксат бербеш керек болчу. Генплан бекитилген, генпланды эч ким бузганга акысы жок. Генплан менен иштешибиз керек. Бүт жактан мыйзам сакталыш керек. Мыйзам деген мыйзам. Бүт баарыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Ошо генпландын негизинде кандай болсо ошондойдон сактап калыш керек эле да. А бүгүнкү күнү болсо мына өзүңөр көрүп атасыңар, кандай ал жака зданиялар түшүп атат. Ал жака киши да батпай калды. Биягында тосуп, тиягында тосуп, тиягана магазин, биягана магазин кылып салды. Мындай ал жака бир миңдеген киши келиш керек да, миңдеген киши эркин кирип, эркин чыгыш керек. Ал жака машинелерге доступ болуш керек, стоянка туруш керек, бардыгы болуш керек.
сумдун артында болсо жанагы стоянка болот деп элди алдап жана базардагы элди кубалап жиберип стоянка салабыз деп туруп аяка магазин салып салды 5 этаж. Эми дагы бияктын эшигинин астын жакшыртабыз деп туруп дагы салып салды да. Бул жерде эң биринчи ошо курулуш министрлиги көзөмөл кылган госаркстрой контроль деген болгон ошолор текшериш керек эле. Анан кийин муну башынан эле проектти чыгып атканда эле проектти кол коюшу утверждать этет да, ошондо эле уруксат бербеш керек болчу да. Бул генпланга туура келбейт деп эле кол коюш керек болчу да. А булар генпланга кол коюп анан разрешение берип коюп 5 этаж салып койгондон кийин эми барып анан кайра эметип атпайбы. Биринчиден бул генплан бузулуп атат, мыйзам бузулуп атат. Экинчиден салган кишиге да чыгым болуп атат. Эми ал 3 этаж салды, 5 этаж салды, канча чыгым, канча миллион акчасы кетти. Эми гана снос кылса канча деген акча кетет да. Ага башынан эле түшүндүрүп ачыш керек болчу. Бул генплан бар, биз генплан буза албайбыз, мыйзам бар, мыйзамды буза албайбыз деп гостройдагы, мэриядагы, архитектурадагы бүт бардыгы уруксат бербей койсо эч бала жок эле да. Эми уруксат берип алып, эми түштөн кийин кайра ызычуу чыгарып аткан дагы туура эмес да. Башынан караш керек болчу, башынан салдырбаш керек болчу. Уруксат берип коюп, ушуну салдырып коюп, бүтүп коюп, анан 1 жылдан бери карап туруп, анан кийин түштөн кийин келип ызычуу чыгарып аткан албетте бул ар бир чиновниктин өзүнүн баягы жоопкерчилигин алыш керек. Ошол эле архитектура бекиткен, глав архитектура чийди, уруксат берди, гаскалар каякта кайтарды текшерген жокпу, проектти ким чийди, ким уруксат берди, баардыгын жоопко тартыш керек да. Анан бул сабак болуш керек. Мындан кийин мындай мыйзам бузуулар болбош керек да. Бишкек шаарында эмес, жалпы Кыргызстанда мыйзам бузуу болбош керек. Бул боюнча муниципалитет аталган маселе боюнча текшерүү жүргүзүү өтүнүчү менен курулуш министрлигине расмий кат жолдогону кошумчаланды. Ал эми курулуш министрлиги менен байланышып жооп ала алган жокпуз. Өз кезегинде Бишкек шаардык башкы архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын жетекчисине сунушталган эскизди карап чыгып, долбоорду шаар куруу талаптарына ылайык ишке ашыруу боюнча сунуштарды киргизүү тапшырылды. Маалыматка караганда объектинин мындан аркы тагдыры келерки жумада шаар куруу кеңешинде каралары айтылды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.